Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта облустар аралык чемпионаттын финалына кимдер чыкты? Финал качан болот? Айтып беребиз. Ошондой эле ынтымактын коргоочусу Эрлан Төлөбеков келишимдин негизинде ойноо бул туура экенин айтып берди. Бүгүн 16 октябрь Нарын жергесинде эмгекчил айылындагы ат майданда облустар аралык чемпионаттын жарым финалдык беттештери болуп өттү. Биринчи жарым финалда Чүй облусу Ысык көл командасы менен кезгелип 7-1 эсебинде утуп алды. Ал эми экинчи жарым финалда Талас облусу 8-0 эсебинде Нарынды артта калтырды. Эми финалдык беттештер 18 октябрда өтөт. Коло медаль үчүн күрөштө Нарын менен Ысык көл кезгелсе, финалдык беттеште Чүй менен Талас ойнойт. Акыркы 10 жылдыкта облустар аралык чемпионатта Чүй менен Талас ар дайым финалда кезгелип келген. Бул ирет ким чемпион болот? Комментарий жазыңыздар. Банк жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Эми Көк Бөрү бул кооптуу спорт, улакчылардын башка иши жок. Анықтан алар да мындай келишим алып, акча алып, айлык алып жатканы бул туура эле көрүнүштү. Анткени мурда эле мына ошол 2000-жылдан баштап эле Дордой клубтары, башка клубтардан айлык алып оюнчулар ойногондон учурда кээ бир көрөрмандар намыс үчүн ойногула деп, мисалы азыр Чүйдүн жигиттерине ошондой сөздөр айтып жатпайбы. Бирок менимче ошол келишим алып ойногондор деле эми туура, анткени ал адамда үй бүлөсүн багыш керек дегендей. Сиз буга кандай кошуласыз? Анан ынтымак командасы ал жактан дагы кандай оюнчуларга жардам көрсөтүлөбү, айлык аласыздарбы? Эми бул жөнүндө негизи биз деле туура эле кабыл алабыз. Анткени улакчылар эч кимиз эч жерде иштебейт чындыгындачы. Бардыгы эле бир жерде иштейин десең эртең улак. Ал жерден эми күндө суранып эме кыла албайсың да. Бир күн болсо бир күн жумуштан чыгарып жиберет. Эч кимиз иштебейт. Бардыгы эле айыл жергесинде ат үстүндө. Улакчылар ат үстүндө көп жүрбөсө улакча болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан баарыбыз ат үстүндөбүз. Үй бүлөнү багыш керек. Мен келишимди мисалы туура эле кабыл алам. Себеп дегенде үй бүлөсүн багыш керек. Азыр жанагы телефон аркасында туруп жазышып атпайбы? Мисалы намыс депчи. Бирок намыс деп эмете турган болсо эртең ошо улакчылардын үй бүлөсүнө келип эчтеке кылып бербейт да алар мындай караганда. Канча деген трамбаны алып атат. Мисалы азыр мындай айтканда бир 100 улакчы болсо Кыргызстандан болжолдоп айтканда 100 улакчынын бир 80-и буттары крестник жана связкалары бүт үзүлүп калган бардыгын. Мисалы алар азыр эчтеке кылбай эле жүрөт да. Трамба алышып атат. Анан эми мен келишимди туура эле кабыл алам. Кайсы жерге баягы Кудай буйрук койсо, ошол жердин нанын жеп, суусун ичип жүрө бересиң да. Эми Кудай билет ким ал мисалы аналарды жаман көрбөш керек эч. Аларга кайра мисалы баталарын берип эле кайсы жакка барабыз деп эмете турган болсо, жолун ачып эле. Эми келишим да бул. Кыргызстандан сыртка чыккан жок, Кыргызстан ичинде болуп аткандан кийин ал эми достук бар ойнойбу, ынтымак бар ойнойбу, намыс бар ойнойбу, эч жолун тоспош керек алардын. Келишим туура келип калса, барып чапкандар мен туура эле кабыл алам, улакчы катары. Анан эми акырында отуруп түшүнөт болуш керек бардык эле адам. Ынтымак командасында жигиттерге айлык берилеби же кандай жардамдар көрсөтүлөт анда? Ынтымак командасынын балдарына деле айлык катарында берилип, жардам катарында эми азыр бардыгы ушул болуп калбадыбы? Азыр биз деле чынын айтканда эмне жашырганда, биз деле келишим түрдө ойнойбуз ынтымак командасында.